Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Акыркы видеороликте 3000 долларга чейин биз балансыбызды көтөргөнбүз. Бүгүн биз сиздер менен дальше торговля кылып биздин марафонубузду аткарабыз. Биз бүгүнкү видеороликте балансыбызды приблизительно бир 10%ке көбөйтөбүз кайрадан. И также достор, кийинки видеороликте биз счетубуздан вывод кылабыз. И каждый выводторумду, каждый доходторумду мен заметка кылып, же болбосо статистика кылып, бардык сделкаларымды жана бардык выводторумду мен отдельно заметкага же болбосо блокнотко жазып атамын. Анткени биздин целибиз 10 доллардан 100 000 долларга чейин көбөйтүү да. И каждый выводторумду, каждый доходторумду листочка жазып атам. Сиздер дагы ошондой кылсаңыздар аябай жакшы болот. Анткени трейдингте биз бардык сделкаларыбызды плюсовой болобу же минусовой болобу бардыгын биз кайрадан карап чыгышыбыз керекпиз да. Эмнеге бул сделкабыз минуска жабылды, эмне ошибка болду, ошолордун бардыгын выявлять этип өзүбүз обучение кылышыбыз керекпиз достор. Өзүңөр баштап өзүңөр ушул нерсени баардыгын кылмайынча достор, башка эч ким силерге үйрөтпөйт. Эгерде сиздер дагы трейдингден акча таап зарабатывать эткиңиздер келсе, жана ар кандай стратегияларды применять этип обучение алгыңыздар келсе, анда каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар жана биздин телеграмыбызга катталыңыздар достор. Биздин телеграмыбызда күндө торговля болот, 2 маал жана обучениялар ушул телеграмга жөнөтүп турамын достор. Күндө торговля болот, обедте жана кечки саат 9-ларда ошол сигналдар менен сиздер дагы обучение алып, сигналдар менен зарабатывать этсеңиздер болот достор. Ссылка телеграмдыкы комментариянын башында тапсаңыздар болот же болбосо описаниясында тапсаңыздар болот. Итак, биринчи сделкабызды валютная пара евро японская иена в OTC-ден ачабыз. Көрүп тургандыр эле, бизде графигибиз азыркы учурда уровеньде турат. 1 минутка повышение ачамын. Бул жерде эмнеге мен повышение ачтым? Бул жерде бизде мынакей уровень бар экен, уровень поддержка. Жана бул жакта бизде көп жолу касание болуп тур эле да. Мынакей биринчи касание и разворот болгон да, именно ушул уровеньден. И далее бизде мынакей экинчи жолу касание болуп атат, именно ушул уровеньге келип атат. И бул жактан дагы бир жолу небольшой коррекция болот деп мен сделкамды повышение ачып атамын да. Мынакей мурунку ситуацияны байкасаңыздар болот. Уровень поддержкабызга келген и разворот болуп кеткен да үстүгө. И бул жакта то же самое. Графигибиз ушул уровеньге келди. Мынакей бул жакта дагы зеркальный уровень сопротивления бар экен. Уровень сопротивления азыр уровень поддержкага айланды да. И ушул жактан биз сделкабызды повышенияга ачабыз достор. Сделкабыздын жабылышына болгону 5 эле секунд калды. И биринчи сделкабызды уверенно плюска жаптык достор. Дагы бир жолу сделкабызды 1 мүнөткө покупка кылабыз. Анткени биздин уровень поддержкабыздан бизде азыр график кайтып атат да. Реакция берип атат именно ушул уровеньден. Значит, бизде азыр бул жакта разворот болушун күтөбүз да. Ошондуктан биз стратегияны башында койдук. Бул жакта разворот болот деп биз анализ кылдык башында и последующий сделкаларыбызды ача беребиз вплоть до кийинки уровеньдерге чейин да. Мынакей бул жакта уровень бар экен. Ушул уровеньдерге чейин если көтөрүлсө, анда биз анализибизди толугу менен отрабатывать эткен болобуз да. Акыркы 2 секунд 1-0 биздин сделкабызга убакыт жетишпей калды. Көрүп тургандай эле бизде графигибиз кайрадан уровеньге поджатие болуп атат. 1 мүнөткө дагы биз 2 сделка ачабыз 20 доллардан. Анткени именно уровень поддержкадан көрүп тургандай эле акырындык менен көтөрүлүп атат да. Биздин 1 мүнөтүбүз да жетишпей калышы мүмкүн да, но в целом достор, бизде анализ пока что сохраняется да, анализ сакталууда эле турат. Уровень поддержкабыздан азыр бизде разворот эмиден болуп атат да. Если азыр бул жакта дальше сниженияга түшүп кетсе, именно ушул уровеньди пробитие кылып дальше внизке кетсе, анда бул нижний уровень поддержки бизде пробитие болот да. Пробитие болуп дальше снижение кетип калса, анда биз бул валютный парадан сделка ачпайбыз достор. Биз болгону азыр подтверждение кылып атабыз, дагы бир жолу догон ачып, уровень поддержкабызды аябай көп жолу ретест кылып атат и сделкабыз бул минуска жабылды да. Кийинки валютная пара евро-доллар OTC 1 мүнөткө 7 сделка покупка кыламын. 5, 6, 7. Все. 7 сделка, разворотный тренд, 1 мүнөттүк таймфрейм. Ситуацияны түшүндүрүп кетейин. Эмнеге бул жакта повышение качтым? Мынакей бизде бул жакта подъем болуп башталган. Далее небольшой коррекциялар болгон. Подъем, коррекция. Подъем, азыр дагы бир жолу коррекция болуп атат и үчүнчү жолу дагы бир жолу подъем болушу керек. Бизде үстүдө мынакей уровеньдер бар экен бул жакта. Ушул уровеньдерге чейин график көтөрүлүш керек да. Мынакей бул жакта V-образный фигура болуш керек. Ошондуктан бул жакта бизде азыр ступенька болуп атат и астыраак уровеньден биз кайталанып аткан моменттерде сделкаларыбызды астыраак уровеньден покупка кыла беребиз да. Мынакей могул точкалардан, ушул точкалардан биз покупка кылышыбыз керекпиз да үстүгө. В целом бул жакта график үстүгө эле өсүп баратат. Так, биздин сделкабыздын жабылышына дагы 10 секунд бар. Байкайбыз. Так, 3, 2, 1. Так. Эмне болду? Бир эле сделка плюска жабылып калды. Бир возврат, бир плюс болду. Ладно, евро OTC-де бизде мынакей графигибиз азыр коридордо жүрөт. 1 мүнөткө 12 сделка ачамын. 12 сделка менен биз полностью акыркы минустарыбызды толугу менен жабылбаган плюстарды полностью кайтарабыз и доходко чыгабыз да. Мынакей бул жакта бизде скальпинг болуп атат. 15 секунддук таймфреймибизде бизде коридор бар. Мынакей
линия сопротивления жана поддержка. Бизде бул жакта мынакей коридор. Ушул коридордун ичинде бизде график ушундай кылыш керек да. Бул скальпинг болот. То есть үстүнкү уровеньден биз астыга чабабыз и арзаныраак моментинде биз покупка кылабыз да. Биз азыр эң үстүнкү уровеньден кымбат мезгилинде саттык и сделкабыздын жыйынтыгына бир 20 секундтай калды. Бул сделкабыз азыр көрүп тургандай эле уверенно успешно плюска жабылып атат да. 12 сделка менен мынакей полностью минустарыбызды кайтарабыз и доходко чыгабыз да. Так, акыркы 5 секунд. 5, 4, опасный момент. 2, 1, 0, есть. Отлично. Сделкаларыбыз бардыгын плюска жаптык и сразу эле плюс 140 долларга прибыльга кеттик да. Кайрадан евро-доллар OTC валютный парадан ачамын. 1 минутка повышенияга бир сделка. Ситуация бул жакта бизде көрүп тургандай эле подъемдор аябай чоңоюп баратат. Мынакей астыраак уровеньден мынакей резкий подъем. Азыр бул жакта подъем бул жактан дагы чоңураак болуш керек да. Мынакей бул жактагы подъемду биздин графигибиз чоңураак болуш керек да. И вплоть моореки үстүнкү уровеньге чейин бизде график көтөрүлүшү керек да. Бул жакта көрдүңүзөрбү? Биринчи подъем кичинекей болгон. Потом экинчи подъем чоңураак болду. Азыр мынакей үчүнчү подъем бул жакта еще чоңураак подъем болот да. И моореки үстүнкү уровень сопротивлениябызды обновление кылыш керек же болбосо ретест кылыш керек да. Ошондуктан бул жакта ушул подъем, резкий подъем болуп аткан моментинде азыр мен покупка ачтым да сделкамды. Негизи туура бул жакта ачкан туура болот, кичине астыраак уровеньде да, но моментти кое бербеш керек да. Самое главное, моментти кое бербеш керек и сразу предыдущий кыймыл аракеттерин биз байкашыбыз керекпиз да. Сразу мынакей бул жакта резкий подъем болгон, мынакей бул жакта подъем, бул жакта биринчи подъем кичикерээк болгон, потом экинчи подъем чоңураак болду, азыр үчүнчү подъем еще чоңураак болот да. Вот, и ошондуктан бул жакта мен сделкамды покупка ачтым и сделкамды плюска жаптым да. Валютная пара швейцарский франк, японская иена. 1 минутка покупкага ачамын сделкамды. Бул жерде нисходящий тренд болуп аткандан бул жакта бизде үстүнкү уровень сопротивления жана поддержкабызды койсок, бизде мондай коридор болгон да. И ушул коридордун ичинде бизде график жылып жатат да. Астыраак уровеньдерден биз покупкага ача беребиз сделкабызды. Мынакей астыңкы уровеньден покупкага, үстүнкү уровеньден сниженияга. И бул жакта бизде азыр данный момент астыңкы уровеньден подъем болуп кетип аткан моментинде акыркы ситуацияларды байкасак, мынакей мурунку ситуацияларды байкасак болот. Подъемдор болгондо бизде разворот болуп кеткен да. И бул жакта да тоже ситуация мынакей кайталанып атат да. Бул жакта подъем болгон, мынакей подъем, бул жакта дагы бизде азыр подъем болду. И скорее всего бул жакта вплоть до үстүнкү уровеньге чейин көтөрүлөт да. Ошондуктан бул жакта сделкамды повышенияга ачтым. Так, бул жакта 7 секунд. Дагы астыраак уровеньден дагы 3 опцион ачамын. 20 доллардан перекрытие. В целом график эмиден көтөрүлүп атат да. И дагы бир жолу перезаход кылып атабыз астыраак уровеньден 3 сделка менен. Ар бир сделкаңарды, ар бир валютный парада бир сделка ачып коюп эле минус жабылып калса, сразу эле кетип калбаш керек. Ал валютный парадан силер анализиңер туура сакталып турса, анализдер иштеп атса, уровень поддержкада турса, анда экинчи, үчүнчү сделкаңарды эле ачып көрсөңөр болот да. Анткени идеальный точкадан биз всегда ача албайбыз да. Основной сделкаңар, биринчи сделкаңар минуска жабыла бериши мүмкүн, но экинчи сделкаңарды жакшы точкадан перекрытие кылып плюска жаап кетсеңер болот да. Плюс еще көбүрөөк прибыль алып кетип калсаңар болот. Анткени биз экинчи сделкабызга чоңураак сумма ачабыз да. Так, 2 секунд, 1, 0, есть. Бул сделкабызды дагы успешно плюска жаптык. Балансыбыз уже 3234 доллар. Так, давайте бул валютный парадан дагы бир жолу 1 минутка покупка ачабыз. 2 сделка. И балансыбызды уже приблизительно бир 200 долларга чейин көтөрүп койдук да. Каждый день утренний торговля да, плюс-минус 200, 150, 300 доллар менен көтөрүлүп атат да счет. И bunday депозитке күнүмдүк прибыль нормальный да. Күнүмдүк прибыль 200 доллар, 300 доллар кылыш тоже чоң сумма да. Если силер тем более баштап атсаңар. Ошондуктан всегда айтамын, биринчи сделкаңарды всегда аз сумма менен ачышыңар керек. Экинчи, үчүнчү сделкаңар уже чоңураак суммага ачылып кетет да. Если мартингейлди колдонсоңор. Ошон үчүн баарыңыздарга всегда айтамын, биздин VIP каналыбызда, Телеграмда күндө торговля болот. Ал жакта биз фиксированный сумма, фиксированный сделка менен торговля кылабыз. Андай болбойт, догон ачкыла, сумманы көбөйткүлө деп андай болбойт, только фиксированный сумма менен эле на долгосроке биз утуп кетебиз да. На долгосрочной перспективе биз сделкаларыбызды плюска жаап, доходко чыгып кетебиз да. Да, небольшой эле прибыль болот. 100 доллардан бир айда 100 доллар тапсаңар болот да. Вот. А если там 500 доллар болсо, бир айда 500 доллар тапсаңар болот. Но бул реально да. Реальный нерсе. То есть бул жакта трейдингде силерге мындай акча чоң келгендик менен силер өзүңөрдүн мындай психологический жактан уттуруп коесуңар да. То есть начинающий адам
бул жакта келип көрөт дагы и аябай чоң сумма тапса болот экен деп, и сразу сделкаларын ва-банк ачып, чоң суммаларга ачып, балансын көтөрүп коет да, көтөрүп коет, базар жок, көтөрүп коет, $10 там $100 кылып коет бир күндүн ичинде. Но андай торговля кыла турган болсоң, сен кийин ошол акчаңды кантип көтөрсөң, ошентип ошондой жол менен эле жоготуп коесуң да. Там приблизительно 1-2 сааттын ичинде азартка кирип кетесиң же эмоцияга кирип кетесиң, ушинтип балансыңды жоготуп жибересиң. Ошондуктан биз всегда дисциплина менен, акырындык менен балансыбызды көтөрүп прибылга чыгышыбыз туура болот да. Вот. Эгерде сурооңуздар болсо, каналга катталабыз достор, жана Телеграмга жазып коюңуздар, ссылка комментарийда же болот, же болбосо описаниясында тапсаңыздар болот достор. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.